Assalamu alaikum, урматтуу достор. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бул чыгарылышта бизнес тууралуу сүйлөшөбүз. Биз менен чогуу болуңуздар. Сиздерге аябагандай сонун бир маалымат берели. Кызылкаш шаарында Султан Мебель фирмасынын негиздөөчүсү Камалов Азбек мырза менен маек курабыз. Бүгүнкү интервью ушул бизнес тууралуу мебель жөнүндө болот. Андыктан келиңиздер, биз менен чогуу болуп, каналга катталып, лайк басып коюшту унутпайлы. Биз менен чогуу болуңуздар. Бул чыгарылышта сиздер үчүн дагы бир кызыктуу маек болот. Кызылкаш шаарында Султан Мебель фирмасынын негиздөөчүсү Камалов Азбек мырза менен биз маек курган келдик. Биздин ушундай бир сонун атмосфера кылып, студия кылып бизди күтүп алып отурат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Жакшы, рахмат. Ассаламу алейкум. Урматтуу кыргызстандыктар, Назир мырзанын көрөрмандары. Бүгүн биз Султан Мебелге конокко келдик. Агабыздын жеке ишкерлигинде сонун бир маек курабыз. Жана ошол Султан Мебель жөнүндө сиздерге маалыматтарды так жеткирели. Алгач эле өзүңүз жөнүндө маалыматтарды айта кетсеңиз. Кайсыл жактын колунолосуз? Кантип бул ишкерликти баштап ушул Султан Мебелди ачып калдыңыз деген суроо менен баштайлычы. Мен негизи биринчи өзүм медик болгонмун. Медик училищеде окуганмын. Зубной врач болуп туруп диплом алганмын. Кийин кызыгуу мебелге болгон. Биринчи үйдө детский мебелдерди чыгарып туруп, анан кызыгып, тааныштарга барып туруп биринчи кыйынчылык болгон. Тааныштарга барып туруп үйрөт десек, силерди колуңардан келбейт деген сөздөр болгон. Анан келип кызыгуу болуп детскийди чыгардык. Анан секен кухонныйга өттүк. Анан спальный болуп туруп секен кеңейип кеттик. Негизи врач болгонмун деп калдыңыз. Ал тарап сизге кызыктуу болбой калды ошондо бул мебелди көргөндө? Жок, Ошко баргам. Биринчи Ошко барып, практикага кылып, кийин рекламада иштегенмин. Рекламада иштеп калып кеткенмин. Анан зубной кызыгуу болгон да, зубнойчулукка. Баардык адамдар ошо зубной болсоң жакшы болот, аппак кийинип отурасың деп сөз кылышкан. Кызыгуу болбосо кыйын экен да. Ооба. Негизи зубнойлуктагын, врачтыктагын абдан сонун бир кесиптердин бири. Бирок ал жакта окуп, бул жакта өздөштүрүп кетип атасыз, э? Ошондо көбүрөөк кызыгуу мебель тарапка басым болгон. Тааныш арттырып, Өзбекстанга барып, Ташкентке барганбыз. Ташкентте бир Лутфулла деген уста бар. Ошондон үйрөнгөнбүз, кийин аларды алып келгенбиз буякта, краска себешти үйрөтүшкөн. Стул чыгарганбыз, стулду биринчи ошо шкуркасынан тартып туруп, полный кылып үйрөтүп кетишкен. Секин. Ошондо сиз врачтыкты окуп бүткөндөн кийин бул кесип башталып атат. Ташкентке барып окуп келдиңиз. Үйрөнүп кеттик. Канча ай окуп келдиңиз ал жакта? Аякта 2 ай жүрдүм. Просто учеба болду. Кийин оларды алып келип туруп, буякта бир 4 ай жүрүп кетишти да буякта балдар. Ташкенттен келиш. Ташкенттен келип туруп үйрөтүп кетишкен буякта. Негизи эле ушул мебель жасаш кандай экен? Кыйынбы же оңойбу? Биздин көрөрмандарга да бир кеңеш. Кызыккан адамга любой иште өзү кызыксаңыз оңой болот. Жолун тапсаңыз болду да. Жолун табып туруп алып кетиш керек. Негизи ушул уста тарабы дагы кыйынчылыкты жараткан иште. Сиздин атаңыз дагы ушул уста боюнча өзүнүн бир иштерди кылып жаткан учурлар болгонбу? Ошонун өтүп анан устачылыкка келип атасызбы? Атам токур болгон. Токур болгон. Атам өзү токур. Токурду ham токурлугам кыл деп айткан кызыгуу болгон да. Основной ошо мебелге, биринчи мебелди баштап туруп максат коюлган. Ошо акырга чейин барабыз деп туруп максат коюлган. Анан Кудай кааласа болду секен. Эң алгач жасаган мебелиңиз кандай мебель болду? Эң алгач туфли поставка кылгам.
туфли кое турган, э? Кое турган каамын. Базарга сатканмын ошону. Бир листтен алып келип туруп, кесип туруп, ошону кылып сатат эдим. Анан дизайнын чыгарып туруп, баягы жаш балдарды машинасы бар го. Диванчиктер. Ооба. Ошону кылдырып туруп, наклейкалар рекламада иштегенбиз да. Наклейканы чыгарып туруп, эки жагы жамаштырып, ошону сатканбыз. Секин-секин шкаф, детскилерди чыгарып, анан кухняга өттүк, анан мягкий мебель болду. Ушу мебель тармагында любой иш болсо кылдабыз азыр. Ушул мебель жасоодо азыркы күндө канча адам бар сиздин колуңузда? Же өзүңүз эле жасап жетишип атасызбы ушунча мебель? Жок. Балдар команда менен иштебесеңиз болбойт. Биз 10га жакын балдар иштейт. Бардыгы продавецтер бар бuyakta, магазин. Бизде алгач биринчи распилден өтөт материал. Анан роверге кирет. Роверден шкурка болот, шкуркадан грунтовка себилет, краска себилет, анан лак себилет, анан сушка болот, баскычтары бар да, бирме-бир өтөт. Адам керек, команда менен иштебесеңиз болбойт. Жалпысынан сиздин колуңузда канча адам иштейт анда бул ишканаңызда? 10 адам бар, 10га жакын бар, шагирттер менен. 10га жакын адам иштеп чыгарасыздар. Бир мебелди канча убакытта чыгарып даяр кылып бересиздер? Мисалга алсак, ошо сиз айткандай спальныйды. Спальныйды 3 күндө даярдаса болот. Команда жакшы болсо, специалисттер болсо 3 күндө даярдаса болот. Азыр бул отурган дивандар дагы өзүңүздөрдүн колуңуздардан чыгат, да? Өзүбүздөн чыгат, бардыгы. Өзүңүздөр жасап, өзүңүздөр каркасын даярдап, тигилет, чебердары бар. Анан обивка болот, бардыгы өзүбүздөн чыгат. Бул материалдарын каяктан алып келесиздер? Материалдары булар Оштон келет. Бизкилер основной Оштон алып келебиз. Бишкектен алып келе тургандары бар, материалды. Өзбекстандан чыгат. Ошол жактардан алып келип, бул жерде куралып, атайын саттыкка чыгат, а? Ошондо азыр базарда өзүңүздөрдүн точкаңыздар барбы же ушул эле жерде? Жок, биз пока шу жерде максаттар бар. Бардык жерге оптум баада иштейбиз деген максаттар бар. Мебелден ар кандай түрүн жасай бересиздер? Бизде корпусной, крашенный мебелдерди кылабыз. Кухня классический кухняларды ham жасайбыз. Иштерибиз көп чоңдорду үйгө койгонбуз. Дизайнын кантип эме кыласыздар? Же ошол клиенттин өзү менен да кеңешип дизайн кыласыздарбы? Же өзүңүздөрдө даяр дизайндар дагы барбы? Өзүңүздөр түзүп чыгарган? Жок, дизайнды основной өзүм чыгарам. Компьютерде бир идея келет, анан ошону компьютерде чызып туруп чыгарабыз. Клиентке көрсөтөм. 2-3 вариант болот. Клиентке көрсөтөбүз. Жакканын кылабыз. Азыркы күндө сизден ошол мебель тармагынан дагы үйрөнөмүн деген адамдар чыгып калышы мүмкүн да? Ушул видеонун артынан. Эгерде үйрөнөмүн деген адамдар болсо, үйрөтөсүзбү? Да, үйрөтөбүз. Келишсин. Шагирт алабыз биз. Кеңири эле, көп эле ала бересиз. Алабыз. Максаттар бар дедим го. Максаттар Кудай кааласа ишкананы кеңейтип, Кыргызстанда жакшы мебелдер чыгарыш максаттар бар. Любой ишти кызыгуу, акча деп туруп иштесе болбойт экен акта. Максатты коюп, мен ошол ишти кылам, баягы иштен бир маза кылсаңыз, жалпак тил менен айтканда, маза кылсаңыз, ушундай көрүп туруп ишиңизди маза кылсаңыз, ошондо бир жетет экенсиз да. Максатка жетет экенсиз. Үйрөнүп, ошондо жакшы мебелдер ошондо чыгат. Азыркы учурда мебелдериңиз клиенттер кандай болуп атат? Клиент жакшы. Бизде өзүбүздү мурунтан келген клиенттерибиз ham бар. Сиз жасаган ушул мебелдерге ушул элдин
тургундардын ой пикирлери жана ошол сунуштары, элдин кабыл алуусу деги эле кандай болуп атат? Көпчүлүк атек жакшы кабыл алат. Чоң рахматтарды айтышат. Анан досторго эми сунуштайт, ошол жакта мебель бар, ошол жактан сатып алгыла, качествосы жакшы экен. Анан өзүбүзгө бир келген клиент дагы келет да. Качествосын жакшы кылып берсеңиз келе берет. Тәпләп деген иш жок бизде. Азыркы ушул Кызыл Кыяга ачканыңызга канча жылдын жүзү болду? 10 жылдан өттү бизде. 10 жыл ашык болду. 10 жылдан өттү. 10 жылдан бери анча тажрыйба күчөйдү. Выставкалар болсо барып турабыз, Өзбекстанда, башка жерлерде. Жаңылыктарды алып келебиз. Азыр основной хай-тек фасондор жакшы кетип атат. Негизи ушул мебелде дагы өзүнүн бир модалары болобу? Же кандай элге керектүү эле нерселерди бир эле фасондо чыгарабы? Жок, мисалы үчүн азыр полный неоклассикага өтүп кеткен го. Үйлөр дагы баягы золото хай-тек фасон болгон, ошого жараша спальный, кухня, полный мебелдер дагы хай-тек фасон болуп атат азыр. Азыркы күндө ошондой. Бир мебелдин баасы канча болот? Бизде мисалы үчүн спальнylер 50 000 сомдон баштап туруп 280 000ге чейин спальнylер бар. Ого! 280 000ге чейин спальнylер бар, Бул кандай спальня болот? 280 000дик спальня. Качествосуна карап туруп, мисалы ишиге карап туруп. Бул 280 000дик заводдуку да уже Ташкенттен алып келет да бизге. Ташкенттен келет, брендовый заводдон келген спальня 280 000. Мынакей урматтуу көрөрмандар, 280 000дик спальняга жатып көрдүңүздөр эле дейм. Абдан жакшы экен. Средний баасычы? Средний баасы ушу 100 000 тегерегинде. 100 000 тегерегинде. Спальнянын өзү, Биз ушу айылдагылар, шаардагылар, ушу Кыргызстанда Кызыл Кыя тургундары 100 000ге дыкты жакшы алышат. 100 000дик спальняга 100 000дик мебелди спальняда жакшы келет. Ушунда спальняда дегениңизде бир эле диван болобу же дагы бир кошумчасы? Жок, спальняда кровать, 2 тумба, трюмо, анан шкаф болот. Сонун мүмкүнчүлүктү сиздерге жаратып жаттыр. Жеке ишкер Азизбек мырза агабыз колунан ушундай бир өнөрү төгүлүп, кыргыз элине кызмат кылып, ушундай сонун бир мебелдерди жасап жаткан учур экен. Аябай сонун ишканага келип, азыр биз таң калыштуу ушундай бир сонун маек куруп жаткан учурубуз. Дагы эмне өзгөчөлүктөр бар? Бул ишкананын, бул мебелдин, ушул фирманын канча түрү бар дегендей? Мебелдин бизде азыр основной келинге сеп кылабыз да. Сандык жабынынан тартып, горкасы барбы, тройкасы барбы, полный келин себени жасайбыз, өзүбүздөн чыгат. Крашеный мебелдер дагы, хай-тек фасондор дагы, стол стулдар дагы, мягкий мебелге чейин өзүбүздө чыгат. Абдан жакшы. Кыргыз тойго, өзбек тойго жана башка улуттун тойлоруна мисалы үчүн да ошол мебелдер кандай бул бөлүнүп кетеби? Мисалы кыргыз тойлорго бир эле спальняды алышат, өзбек тойлордо кандай алышат? Азыр основной эркек киши алат. Жакшы болуп калды бизде дагы. Эркек киши спальняны алат, полный комплектini. Аял киши кыстарап сандык жабын алат, битте горка или тройка алат, анан стол стул алышып атат. Или мягкий алышат. Стол стулдун орнуна мягкий алышат. Кыргыз тойдо основной кыргыз тойдо да ушундай да. Бул мен айткым келгени, өзбек тойдо основной мебелдерди жана башка ушундай үй буюмдарын кыз тарап. Жок, азыр мурда ушундай эле. Мурда ушундай эле. Азыр эркек киши, полный эркек кишилер бир 3-4 жыл болду уже. Эркек киши өзү спальняны полный эркек киши алат. Кыз тарап ошо башка нерселерни алат. Жакшы.
мына ушундай жакшы маек уланып атат. Дагы эмне өзгөчөлүктөрүн айтып бере аласыз ушул ишкана жөнүндө, өзүңүз жөнүндө? Ишкана жөнүндө быйыл биз интернетке эми чыктык. Онлайн болуп туруп, онлайн бизнести эми үйрөнүп атабыз. Интернетте соода кылышты эм. Интернеттен заказ берсе эм болот. Доставкаларыбыз бар бизде эм. Мурда жетишпейт эдик. Азыр эми секин команда менен иштеп туруп, балдарды көбөйтүп, иштерге жетишип атабыз. Жеткирүү берүү ушул сиздер менен сүйлөшкөндө ошонун ичинде болуп калышы мүмкүн. Же андан сырткарыбы? Жок, ошону мебелге карап туруп да. Мебелди көбүрөөк мебел алса, мисалы үчүн ошонун ичинде эм кылып беребиз. Мисалы үчүн битте мебелди уже туру эм келбейт да. Бизде основной биякта мебелди үстүгө көп эм кое албайбыз да. Конкуренттер бар. Биякта конкуренция эм күчтүү. Көбүнчө келип туруп арзан нерселерди сурашат да бизде. Кийин адамдарга түшүнүп бериш керек экен да. Мындай эките механизмди коюп туруп, мынасы кымбат, жакшы турат, мынасы арзан, мындай болот, сынып кетет десеңиз, дагы ойлонуп туруп, мындан кое бер деп туруп, кухняларда ham ошондой болуп атат азыр. Кичине основной кухняда механизмдерге акча кетип калат. Ошондо адамдарга түшүнүп берсеңиз, түшүнүп атат секин-секин. Абдан жакшы. Азыр болсо, урматтуу достор, биз ушул Султан мебелдин ичинде кирип көрөбүз. Мебелдерди дагы бир катар агабыздын өзүнөн таанышып чыгабыз. Ошол жакты дагы биргеликте көрүп чыгаланда. Азыр болсо биз ошол Султан мебелдин ичине кирдик. Бир четтен агабыз тааныштырып көрсөтүп чыгаланда. Каягдан баштайлы? Бизде Мындан баштайлы да? Бизде мебелден сырткары темирден качелелер дагы чыгат. Биздин цехте чыгат бардыгы. Мына ушундай, Мунда 5-6 туру бар. Аябай сонун экен. Отургучтары да жумшак. Отуруп көрсөңүз ham болот. Мына ушундай качелелерди дагы жасашат экен. Бул дагы өзүңүздүн колуңуздан жасалат, Өзүбүздө чыгат. Анан буну толщинасы ham калын темирден иштетелет. Бардыгы качествосу жакшы. Чындыгында жакшы экен. Аябай сонун. Жакшы мүмкүнчүлүк. Бул канча сомдон? Булар 22 миң сомдон болот. 22 миң сомдон, Көрөрмандар сразу эле баасын дагы сурашып кетет экен, ошондуктан мен баасын да сразу айтып кетип атам. 5 туру бар муну, кымбаттары ham бар, арзандары ham бар ошондой. 5 түрү чыгабы ушунун? 5 туру бар. Кандакай түрлөр да? Артындагыбы? Башкача. Ондай бир өзгөчө бир турбалары өзүнчө бир башкача экен. Айырмасы ушунун айырмаланып турат, Мындай гүлдүүлүктөн, 18 миңден баштап туруп 28 миңгече качелелер бар бизде. 18 миңден 28 миңге чейин. Мынакей жакшы экен, урматтуу көрөрмандар. Ушул качелелер ушул тарабында экен. 18 миңден баштап 28 миңге чейин ушундай качелелерди алып үйүңүздөргө койсоңуздар болот. Бул жагына өтөлүчү. Булар бардыгы өзүбүздө чыгат. Мягкий мебелдер, основной келиндер алат. Столу бар. Анан муну 2-3 туру бар. Спальный боло турганы бар. Мыякта спальный боло тургандары бар. Бул спальный боло тургандары канча сомдон булар? Спальный боло тургандары столу менен 36 миң сом болот. 36 миң сомдон, Андан жакшы. Ушуларды өзүңүздөр тигип атасыздар ушундай, Кадимгидей, Бардыгы өзүбүздө чыгат. Охо, дей турган. Өзүнчө бир спальный боло турчу мебелдер экен. Могул жагы чыгат, Ушундай болуп чыгат. Бирөөсүнүн нереге коюлат ушут, Жок, ошол эле жерге коюлат. Мынакей, ар кандай түрү бар экен, урматтуу достор. Ушул мебелдерди ушул акебиз жасайт экен. Ким жасап атат десеңиздер, мындай билип алсаңыздар болот экен. Жакшы. Мунун баасы канча дедиңиз? Булар 36 миң сом. 36 миң сомдон, Толун. Келип алсаңыздар болот. Материалы аябай сонун экен. Материалдары дагы моющий материалдан болгон. Поролондору дагы калын, жакшы поролондон коюлган.
Канча кепилдик бересиздер буга? 1 жыл бесплатный оңдоп беребиз. 1 жыл ичи. 1 жылда бесплатный оңдоп беребиз. Эгерде бузулуп калса, бир жерлери сынып калса, 1 жылга. 1 жылга гарантия бересиздер. Демек 1 жылгача иштеке болбойт экен да? 1 жылдан кийин эми иштеке болбойт өзү. Ошондой жакшы. Бул тарабычы, бул күзгү турат. Бул жакында чыккан модель, жаңы модель, high-tech фасон. Механизмдери дагы оригинал механизмдер коюлган. Өзү жабылып калат экен, Өзү жабылат. Эшиктери дагы өзү жабылат. Буну комплекти аякта. Комплект бул жагында. Жаңы моделибиз. Мына ушулар, Абдан сонун, урматтуу достор, барыңыздарга сунуштайбыз. Ушул жерден келип сиздер дагы мебель алып кетсеңиздер болот. Матрастарга дагы качественный матрас, каалагандай матрас коюп беребиз. Бизде 4 түрдүү матрас бар. Простой матрасыбыз бар, полуортопед, ортопед, и независимый деген матрасыбыз бар. Клиент каалашынча коюп бере беребиз. Өзүнүн каалоосу менен матрастарын тандаса болот. Бул жагы жакшы экен. Ар кандай матрастарды тандап, бул жердеги көзгүлөрү менен кошо, Комплекти мыкты экен. Бул светтерин дагы тандаса болобу? Да, светтерин дагы тандаса болот. Башка светтерде, мисалы үчүн ак светте же болбосо дагы бир каалаган светин айтса, срогуну коюп туруп жасап беребиз. Жакшы экен. Мага жакты. Шкафы дагы ортосу купейный болгон. Артындагы, Эки жагы полка, ортосу купейный, аялдарга отдельный, эркектерге отдельный вешалкалары бар. Ичинде. Ичинде. Жакшы, муну артына чыгып көрсөтө албайт экенбиз, бирок мындай сырттан эле көрөлү, эки жакка ачылат экен, моундай. Купейный болот. Жакшы. Бул акыркы модельдериңиз ушулар азыр, Шу основной шулар кетип атат. Анан мына high-tech фасонубуз бар. Бул жакта Клиенттерге көрсөтүп, матрастарды ham айырмасын көрсөтүп койгонбуз. камерага да көрсөтөлү. Ичинде ушундай матрас болот экен. Атайын сиздерге көрсөтүш үчүн ушундай бир варианттарын коюп коюптур. Бул азыр кандай? Матрасыбызга дагы 1 жыл гарантия беребиз биз. Мына эң простой ушулбу? Эң простой ушул. Эң простой ушул экен, ичинде көрүнүп турат мынакей. Чындыгында көп экен эмеси. Пружина болот, Пружиналары. анан кийиз болот. Мына основной баягы пружина батпаш үчүн коюлат. Мына кийиздер. Ортопедте уже башкача поролон коюлат уже. Ортопед матрастарга мына пружинасы ham башкача болот. Независимый матрастарыбыз дагы бар. Акта. Ортопед матрасыбыз, пружинасы башкача болот уже. Камера жакка карап сүйлөйлү. Мына матрасы ортопед болот. Пружинасы дагы башкача. Анан кийиз коюлат, 2 кабат, анан поролон, анан ХБ материал менен обшивка болот. Бул ортопед. Ортопед Үстү тарабында, да? Абдан жакшы. Молчу. Эң эле күчтүүсү ушул окшойт. Мындай. Күчтүүсү ушу. Өзү деле мындай башкача көрүнүп турат. Бул независимый матрас болуп, пружинасы дагы башкача. Ичинен да ушундай оролуп, ушундай коелучу мерге. Ичинен оролуп чыгат экен да мунчу, Буга 2 кабат кийиз коюлат, 2 жагыга поролон коюлат, анан ХБ материал менен обшивка болот бу. Үстү тарабына, да? Үстү тарабына. Материалды ham айырмасы бар да, мына ХБ койганы жакшы да. Бизде основной жатып дем алышка жакшы да, матрас күчтүү болуш керек. Матрас жакшы болсо, жакшы эс аласыз. Мына эң күчтүүсүн коюш керекпи? Эң күчтүүсүн койсоңуз жакшы болот. Жакшы, варианттар сиздерге сунуштаптыр. Керемет. Чындыгында Султан мебелге кирип, мебелдерини көрүп, ушундай таң калып атам чындыгында. Бул тарабында дагы атайын сонун бир спальный боло турчу дагы дивандар окшойт. Ар түрдүү светтерин коюп койгонбуз. Келип көрсөңүздөр болот. Дагы светтери бар, разноцветный коюп койгонбуз. Клиент каалашынча Өзүнүн каалаган светинде заказ берсе, ушул цехте жасап бересиз, фирмада. Пай деп сүйлөй турган эле бир мындай сонун дивандар экен.
Мага Биз жакты. кафелерге ham дагы заказ алабыз. Кафелерге Мисалы, отуруп сүйлөшөлү. Кафелерге азыр стол стулам кылтабыз, мягкий мебель кылтабыз. Чоң-чоң ресторандарга, Ресторандарга. ресторанга отура турган хай-тек эле? Хай-тек фасонда. Ушундай өзгөчө бир столдорду дагы заказ кылса болот экен. Азыр мынайам жаңы чыкты моделибиз хай-тек фасонда. Атайын көп заказ алса, келишим негизинде кылып бересиздер. Арзан эле болобу же кымбат болобу? Жок, уже көп заказ болгондон кийин уже оптом баада сүйлөшөбүз. Основной кафелер көп заказ кылышат бизге. Тышыдагы материалдарын дагы өзүңүздөр коюп, столду өзүңүздөр жасап, анан аларга даяр кылып доставка кылып беребиз. Жакшы. Бул тарапта жасагандарыңыздар молбу ошондой? Азыркы акыркы эсилде чыгып аткандарыңыздар? Ушул стол экен. Акыркы моделдегиси ушу. Акыркылар, Буттары жаңгактан болгон. Жаңгактан? Жаңгактан. Өзүбүз да чыгаратып. Качествосы жакшы бу. Темирден жасаган менен жыгачтан жасаганын айырмасы кандай болот? Кайсынысы жакшы? Жаңгак дагы жакшы. Темир ham жакшы өзү. Негизи темир. Профилден жасаганда, Жок, профиль. Мисалы үчүн столдору профиль болот, асты путтары. Наны ham өзү эки варианты бар. Железный бар, асты путу. Анан жаңгактан бар. Клиент каалашынча кылып бере беребиз. экөөнү тең, эки варианттан жасап бересиз. Абдан сонун. Отуруп көрсөңүздөр да ыңгайлуу болот турчу мындай бир сонун экен. Келгелериңиздер да сонун турат. Чындыгында жакшы жасайт экенсиз. Колуңуз күл экен десек да жаңылышпайбыз. Анткени мындай столдорду, мындай мебелдерди жасаш негизи кыйынга турат. Дагы аякты көрөлү. Жүрүңүз. Мебелдердин түрлөрү бар экен, ар кандай свиттерде, урматтуу көрөрмандар. Светин өзүңүздөр тандасаңыздар болот экен. Кожадан да жасаса болот экен, Могул дагы жакшы экен го. Бу моющий материал болгон. Кожа кылсаңыз ham болот. Моющий основной азыр моющий материал жаш балдар биздекен төкө берсе ham ачып жууга болот. Моющий материалдан кылган жакшы болуп атат азыр. Негизи кожадан дагы жасап бересиздер эгер талап болсо. Талап болсо кылып бере беребиз. Жакшы. Бул тарапта дагы бир өзгөчө бир светте турат. Бу королевский моделибиз. Бул дагы кыздын себеги кетет. Булар азыр мисалы үчүн ушу комплектпи ошондо? Комплект столу бар. Столу бар. Эки пуфиги бар, битте чоң пуфиги бар. Анан размери 4ке 2,5. 4ке 2,5. Баасы канча бул? Бунун баасы 75 миң сом сатылат. 75 миң сомдон, Подушкалары дагы аябай сонун экен, мына жумшак, өзүнүн бир стилиге жараша, жана өңүнө жараша, көрүп турасыздар, жакшы бир жасашат экен. Столу ham ustida бирлик айнеги бар. Эчтеке болбойт. Бул ичиндеги гүлдөрдү дагы өзүңүздөр жасап чыккансыздар да? Краска себилет, Отдельный болот. Дасторкон салбай эле койсоңуздар деле болчу да экен. Үстүндө күзгүсү бар экен, жана өзүнчө бир сүрөттөр, оймо чиймелер түшүнүлүп турат экен. Мыкты стилде жасашыптыр. Силерге жакыныраак дагы көрсөтөбүз. Керемет экен. Сөз жок. Анан бuyakta сандык жабандар бар. Могул столдор мага кызык болуп атат да. Бул столду дагы негизи жасаса болобу? Сиздерге башка тараптан келеби же? Жок, биз эми шуну жолго коюп атабыз. Эми секин өзүбүз да чыгарып атабыз. Азыр пока муну сатып алабыз биз дагы. Азыр каяктан келет булар силерге? Бул Оштан келет. Ош тараптан келет, Бирок негизи жасаса болот экен, Жасаса болот бизде. Өзү баардык станоктор бар. Бизде основной жумушчу проблема да. Жумушчу биздегилер келет, бизде основной талага чыгышат да. Талага чыгышып, мындай иштерди үйрөнгүсү келбейт балдарды.
Азыр жаштарды. Үйрөнөм дегендер болсо секин жолго Келсе жумушка аласыз. Ушул жакта үйрөтөсүз өзүңүз, Кудай кааласа. Жакшы. Азбек мырзадан келип сиздер дагы ушул мебель жасашты үйрөнүп, жана ушул жерде иштесеңиздер деле болот экен. Ал договордун негизинде болот. Ушундай. Жакшы. Жабандарчы. Бул кыздын себеге 4-5 түрү бар буну. Основной сатыла турганы бизде мына жакшы кетип атат. Мына ушулар, Бир жабан, бир сандык, эки жабанчасы бар. Төшө же турган. Анан мунун размерлери дагы глубинасы чоң болуп туруп жасайбыз өзүбүздө чыгып. Бул канчадан жасалат? Канчадан сатасыздар? Булар 18 000 сатылат. Акчасы 18 000 сатабыз. Буларга турецкий краска, турецкий лак иштетебиз. Шу. Жакшы. Сапаты аябай сонун экен. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар, урматтуу көрөрмандар. Ушундай мебелдерди Азизбек мырзанын колунан алыңыздар дейли. Горканы көрөлү азыр, ошол тарапка өтөлү. Кандай жасалды экен? Кандай вариант бар экен? Сиздер үчүн көрсөтөлү. Сиз бул тарабына өтүп алыңыз. Мына полкалар болот. Полкасы болот ичиде. Бул биринчи кесилет, мыналар. Лист келет, чоң форматта келет. Кесип туруп, станокко беребиз. Ровер деген станогубуз бар. Станокто полный мына гүлдөрүн оёт. Балдар шкурка менен краска себилет. Бул айнектеги ошондо мону гүлдөрүн да өзүңүздөр чыгасыздар ошондо? Жок, бул оштон келет. Оштон келет. Оштон. Таяк Айнеги чызылып. оштон келет. Установкасы өзүңүздөр. Калган жерлери полный өзүбүздө чыгат. Мыналар кабат болуп туруп, кагылып, краска себилет. Могулар, Качтары өзүбүз жасайбыз, полный. Бул установка болгондочу мындай бул жака кеткенде чачылып барабы? Жок, мына чачылып барат. Ушул бойдон элеби? Жок, мына отдельный корпус болот. Мына отдельный часть. Мына отдельный часть 3 частьтан турат. Отдельный. Ол чындыгында жакшы жасайт экенсиздер. Моңур бул бир чоңдордун үйүндө эле бир көрүп калбасак, атак негизинен Көпчүлүк эле ушундай дешет. Байлардын үйүндөгү мындай өзүнчө бир мебелдерди дешетчи. Цехке келишет, ушундан эсле шактан чыгып атабы деп туруп, кийин ишканага киргенден кийин мындай болуп чыгат десең, кийин ишенет. Андан соң жакшы экен. Ушул мебелди, ушул эмени, шкафты жасаш үчүн сизге канча убакыт кетет? Канча убакытта жасап бересиз? Конверге койгонбуз иште. Бир жасаганда 10 жасайбыз. Бир өсүгө примерно бир 2-3 күн кетип калат. Буга дагы. Муну жасаш үчүн, Лакы куруш керек буну. Жакшы курубаса уже жабышып калат да мыналар. 2-3 күнүн ичинде 2-3 күндө Кудай кааласа бүтүп калат, бүтөт. Бир сонун экен. Аябай сапаттуу жана керемет мебелдер бул тарабында турбайбы, Бул тройкабыз, мыналар итальянский краска себилген, полный. Итальянский. И мына оюлгандары дагы ручной оюлган, полный. Ушуну ручной жасап чыгышкан. Жасап чыгышкан. Абдан жакшы. Ошондо бул дивандын баасы канча сом турат? Бул мебелибиз тройка болуп эсептелет, 160 000 сом турат булар. 160 000 сом. Качествосы өтө сонун жасалган, заводтуку. Ташкенттин Mix Info деген заводунан келет. Ташкенттин өзүнөн келет, Ташкент өзүдөн келет. Жакшы. Бир айда канча сатылат ушулардан? Булардан Кымбат балуу ушул. Кымбаттан унча кетпейт бизде. Өзү быйыл келди бу. Быйыл келди. Кудай кааласа сезондо кетип калар деп турабыз. Абдан жакшы. Могул эмелерчи? Механизмдери дагы оригинал и авалный болуп жасалган. Өзү жабылып калат, бул да? Өзү жабылат. Бул пенал келинге кетет бу ham.
ортосу телевизор койсо болот, анан ортодо айнектүүсү ham бар bunun. Кааласа айнектүүсүнү кое беребиз. Могу жерине, Бул мынаны комплекти өзү. Мына отдельно сатылат, өзү ушунун комплекти болот. Эсептелет. Абанды жерлери менен бири. Жакшы. Бул тарабына өтөлүчү. Бул тарапта атайын мол өмелерчи. Стол стулдарыбыз дагы Стул-стулдар. 12 персондук, 14 персондук, 24ке чейин бар. Каалаган размерде кылып беребиз. Муну дагы заказы келет. Бул да ошондо Ташкенттен келеби? Ташкенттен келет. Бул магазиндин ушу жерде турган бардыгы Ташкенттен келет. Бул тарабынан деге. Бул горка болот. Туруда турган горка. Биякта хай-тек фасондогу спальняларыбыз бар. Бул тарабында, Бул тарабында. Стол, кухняны столдары булар. Кухняны кооздосоңуздар, менимче бул стулдар аябай вид берет, аябай ачат, чындыгында жакшы жасалат экен. Өзгөчөлүгү жакшы экен, Качествосы аябай зор. Качествосы жакшы жасалган. Сапатыга сөз жок экен. Сапаты жакшы. Сапатыга сөз жок экен. Ушул эле мебелдерди жасайсыздарбы же мындан сырткары кухняны дагы жасап кооздоп, мындай бир Кухня мебелдер жасап бересиздер? Кухня дагы жасайбыз. Мебелди любой түрүн жасап атабыз азыр. Кухняны основной азыр хай-тек фасон болуп атат, допоталка болуп атат. Заказ берсе үйүнө барып, өзүңүздөр өлчөп келип туруп, анан кандай стиль болсо, ошондой стилде жасап бересиздер. Барып туруп размерди алып, дизайнды жасап, клиентке көрсөтөбүз. Клиент жакшы жактырган болсо, срогуну сүйлөшүп, срогго жеткирип барып кое беребиз, Кудай кааласа. Кухня мебелдери дагы. Да. Жакшы. Колунан өнөрү төгүлгөн Азизбек мырза, сиздерге кухня мебелден баштап, ушундай бир спальный мебелдерини жана моундай бир шкафтарын сиздерге жасап берет экен. Аябай сонун. Азыр биз ишканага кирдик. Бул тараптагы кымбат баалуу мебелдер боюнча тааныштык жана арзан жана сиздердин чөнтөгүңүзгө ыңгайлуу келе турган мебелдерди дагы тааныштырды. Сизге чоң рахмат. Сыртка чыгалы, сыртта дагы маегибизди бир аз улантып, жакшы жактарын көрсөтөлү. Кирип атканда эле ушул мебелге келгенде эле биздин көзүбүзгө түшкөн ушул бир өзгөчөлүк жараткан бул эмне? Аты эмне эле? Бул кокон деп коет. Кокон? Бул 1 кишилик болот, 2 кишилик, 3 кишиликтери дагы бар азыр. Бул кокон деп коет. Аты кокон бул. Аты кокон деп коет. Аты эле сонун экен, кокон. Абдан жакшы. Бул канча сомдон кокон? Булар 22 миң сомдон 28 миң сомго чейин бар. 28 миңге чейин, ушундай бир сонун кокондорду алсаңыздар болот экен. Чындыгында аты аябай өзгөчө экен. Бул үйгө коюп алып. Негизи аты коконбу же өзүңүздөр койгонсуздарбы? Жок, негизи кокон. Негизи кокон, Абдан сонун. Керемет, урматтуу достор, сиздер үчүн ушундай ыңгайлуулукту жараткан Султан мебель фирмасынын негиздөөчүсү Азизбек мырза менен биз бүгүн маектештик, интервью алдык. Сиздерге болгон сырларын жана ушундайгы мебелдердин түрлөрү боюнча тааныштырып берди. Ишиңизге ийгилик анда. Эфирди жыйынтыктайбыз. Аягында биздин кыргыз элине болгон жакшы каалоо тилегиңизди айтып өтөңүз. Кыргызстандыктарга Назыр мырзага ham чоң рахмат. Бизди магазинге келип тургула, дагы келгиле, силерди кутуп калабыз. Сизге дагы чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик болсун. Ар дайым ошол кыргыз элине кызмат кылып, ушундай бир сонун мебелдерди жаратып жибериңиз. Эсиңиздерге ийгилик. Офисиңиздер дагынам кеңейе берсин. Биз келип туралы. Ошол бактылуу үй бүлөлөргө сонун спальнилерди жана керектүү буюмдардын баарын ушул жерге алсаңыздар болот экен. Көрүшкөнчө анда. Сак саламатта болуңуз. Чоң рахмат, урматтуу достор. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө.